Adashgan adam turmuştuk okuyadan alındı. Nurbek tün içinde жалгыз kalıp bas bara жатты. Шаардын жарыктары күйүп турса дагы, анын ичин караңгылык каптап тургандай сезилди. Ал кайда бара жаткандыгын өзү дагы билчү эмес. Кечинде жумуштан чыгып алып, үйүнө кайтышы керек эле. Бирок буттары аны башка жака жетелеп бара жатты. Көчө артынан көчө, бурулуш артынан бурулуш. Бир убакта ал токтоп калды. Деги мен кайдамын? Деп шыбырады өзүнө өзү. Телефонун карады. Телефондун батареясы өчүп калган. Жол сурай турган адам жок. Тынчтык, суук шамал бетке урат. Ошондо гана ал түшүндү. Ал жөн эле шаарда эмес, өз жашоосунда адашып кеткен экен. Нурбек акыркы айларда өзгөрүп кеткен эле. Жумушу жакпай калган, достору алыстап кеткен, үйүндө дагы тынчтык жок. Бирок эң жаманы ал өзү ким экендигин түшүнбөй калган. Бир маалда ал бир бурчка келип отуруп калды. Колдору менен башын кармап пушайман болду. Мына ушул учурда алыстан жарык көрүндү. Кичинекей дүкөн. Нурбек акырын ордунан туруп, дүкөнгө басып барып, эшигин ачты. Ичинде карыя жалгыз отуруптур. Кечиресиз, деди Нурбек жай үн менен. Отурган карыя башын көтөрдү. Мен жолду жоготуп алдым эле. Карыя жылмайды. Кайсы жолду? Нурбек жооп бере албай бир саамга буйдалып калды. Үйгө барчу жолбу? Деп сурады карыя. Жок, деди ал акырын. Жашоомдогу жол. Карыя бир аз унчукпай карап турду. Андан кийин кел отур, деп ага чай коюп берди. Ошентип карыя сөз учугун улады. Адашкан адамга эң биринчи токтоп ойлонуу керек. Нурбек унчукпай отурду. Сен качан акыркы жолу өзүңдү уккансың? Деди карыя чыныдагы чайын ууртап жатып. Билбейм. Сен башка адамдардын үмүтүн жашап жатасың. Бирок өзүңдүн каалооңду унутуп калдың деп ойлойм. Бул сөздөр Нурбектин жүрөгүнө тийди. Мен чын эле ошондой окшойм. Сиз туура айттыңыз, деди. Карыя жай сүйлөдү. Адашуу бул жаман эмес. Бул сен туура эмес жолдо баратканыңды түшүнгөн белги. Нурбек өйдө карап ойлоно түшүп, анан суроо салды. Анда мен эмне кылайын? Эмне кылсам болот? Ал жөнөкөй эле, деди карыя. Эртең туруп өзүңө бир суроо бер. Мен чын эле эмнени каалайм? Анан ошол жакка биринчи кандай кылып кадам таштайм деп. Анан кадам таштап башта. Нурбек саамга ойлонду дагы, чын эле ошондой кылышым керек деген чечимге келди. Мына ошентип ошол түн тынч өттү. Нурбек чыгып бара жатып да, рахмат сизге, деп карияга ыраазычылыгын айтты. Карыя жылмайды. Жол өзүңдөн башталат уулум. Ал сыртка чыкты. Кызык, шаар мурдагыдай эле турат, бирок
Мен айлананы башка көз менен, өзүмө жаккан көз менен сезип жатам. Ушунчалык кооз, ушунчалык керемет экен го. Бирок Нурбек дагы деле кайда бараарын жакшы билбейт эле. А бирок бул жолу ал жоголгон эмес. Ал өз жолун издеп жаткан адамга айланган.